эле өзүңүздөр билесиздер, негизинен жыл башынан бери бензин группасына бир 40% тегерегинде, ал эми бирдик отунга бир 20-25% тегерегинде баалар өзгөрүлгөн, көтөрүлгөн. Бул ошол январдан тарта бүгүнкү майдын аягына чейин да. Бул себептен азыркы июнь айындагы контракттагы булардыкы баягы Россиядан алып келет негизинен ири компаниялардын бардыгы. Июнь айындагы контрактта дагы 1 тоннасына $65 чейин мындай дүң баасы көтөрүү болду да. Ошондон алдын ала талкуулоо максатында алдын ала талдоолорду өткөзүп биз аларга тийиштүү талаптарды койдук. Бул негизсиз баа көтөрүүгө жол бербөө, анан өздөрүнүн ушул бааны кармоо менен иштерди алып баруу, ошондой эле атаандаштык мыйзамдардын талаптарын бузбоо боюнча тийиштүү талаптарды койдук да. Анан эми азыр баанын көтөрүлүшү бул объективдүү факторлорго негиздүү болуп атат. Ошон үчүн биздин негизги максат ушу негизсиз жасалма түрдө баа көтөрүүгө жол бербөө жаатында иштер уланат.